Россияда иштеп жаткан миллиондогон мигранттар жыл сайын өз мекенине ири көлөмдөгү каражат которуп турат. Бул валютага жасалмас суроо талап жаратып, доллардын курсунун өсүшүнө шарт түзүүдө деген пикир менен мамлекеттик думанын депутаты Михаил Матвеев өзүнүн Telegram каналында бөлүштү. Кээ бир өлкөлөрдүн экономикасы түздөн түз Россиядан которулган акча каражаттарына көз каранды. Маселен, Тажикстандын ички дүң продукциясынын 50%, ал эми Кыргызстанда 30% Россиядан келген которуулардан түзүлөт. Өзбекстандын экономикасында бул көрсөткүч 12-15% түзөт. Ошондой эле Грузияга 2 миллиард доллардан ашык, Арменияга 3 миллиард доллардан көп каражат жөнөтүлгөн. Ушундай эле тенденция Казакстан жана башка өлкөлөрдө да байкалууда, деп билдирди. Матвеевдин айтымында, мигранттардын Россиядан акча которуулары долларга суроо талапты күчөтөт. Алар жана алардын диаспоралары Россияга банктардан чет элдик валютаны ири көлөмдө сатып алышат. Депутат муну рубльдин арзандашынын негизги факторлорунун бири катары атады. Матвеев миграциялык агымдардын валюта рыногуна тийгизген таасирин азайтуу максатында бир катар чараларды сунуштады. Орто Азия жана Кавказ өлкөлөрүнөн келгендер үчүн визалык режимди киргизүү, чет элдиктер үчүн толук санариптик жана геномдук көзөмөл жүргүзүү, Орто Азия жана Кавказ элине паспорт берүү практикасынан баш тартуу, мурда берилген паспорттун мыйзамдуулугун текшерүү жана мыйзамсыз берилгендерди кайтарып алуу, мигранттарга курал, бычак жана газ баллондорду алып жүрүүгө тыюу салуу, мыйзам бузуулар же мигранттар менен жергиликтүү тургундардын ортосундагы чыр-чатак үчүн мигранттарды далоо депортациялоо. Белгилей кетчү нерсе, учурда Россияда 3034 миңдей кыргызстандык иштеп жүрөт.